Мен ойлоп койдум, биз коногубузду айтпай эле койсок болот го деп. Мында эле дароо эле айтканда эле аты келе баштады го. Ооба, чындыгында азыркы учурда биз эфирибизди улантып жатабыз. Жана айта кетели, ага чейин биз оюнубузду баштаганда бүгүнкү биздин эфирибизге ким келет? Биринчи кезекте бул Урчу мырзабыз чындыгында бир нече убакытка жок болуп кеткен. Экинчи жардамыбыз азыркы учурда Айгерим Расул кызы менен жакында гана музыкалык чыгарма менен клипти чыгарган деп отурганбыз. Жана дароо эле 10 секундтун ичинде деп айтайын, бизге 10 билдирүүлөрдөн ашуун жакшынакай смстерибиз келди. Ошондуктан эң эле биринчи туура жооп берген азыркы учурда биздин абонентке биздин белегибизди каралы. 1596 номер менен аяктаган абонент, кандайсыздар? Бул Иса Өмүркулов. Бийге чакырсамбы ыры деп атты. Ошондуктан сизди куттуктайбыз. Локомотив спорт комплексине сиздерге белек, эфирден кийин сиздер менен байланышып, каяктан кантип кетсеңиздер болот, шуну айтып беребиз. Анда эмесе сиз бизге жардам берип койдуңуз, биздин коногубузду, биздин алдыбызда эле. Ооба, бизге чейин деле айтып койдуңуздар. Бүгүнкү биздин студиябызда Иса Өмүркулов. Кош келиңиз. Кайрадан жаңыланууңуз менен биринчи кезекте жаңы ушундай ачылыш клибиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Биринчи эле суроо сиздерге, чачыңыз кайсыңыз? Мен дагы шапар келдим. Бияк камериште. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сезим Нурлан. Чын айтсам, тыныгуу аябай чоң болду. Мисалы, акыркы жылы 2016 жылы Алия деген ырым чыккан. Ооба. Анан ошол убакта мен бизнес үстүндө алек болуп, ошондо шоу бизнес эмес, бизнес магазин ачкам, айымдар үчүн жаңы сапаттуу бренд кийим өзүмдүн чакан цех ачкам и Inspire Shop деген реклама болуп кетти. Магазин ачкам. Сиздин өздүк бизнесиңиз. Меники. Анан прическамды кээде биз салондорго кирип мастерлер бир жарым сааттын 25 мүнөттүн ичинде жазат. Мен өзүм могу прическамды өзүмдүн бир методикам бар да. Фен менен катуу эмесине коесуз, максимальный скоростьте. И фенди албай туруп лак менен аласыз. Бүтү. Ошол прическамды балким ушундай силерде эфир болсо сделай прическу за минуту деген жазап берем да. Мен ойлоп атпаймынбы, мага окшош эле тилегет бере. Ошол себептен Нурманбеттир да бул суроону. Анда биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, азыркы учурда биз Иса Өмүркулов менен Талкуу Маек азыркы учурда куруп жатабыз. Ошондуктан 0508 400 100 номерине сиз каалаган креативдүү сурооңуздарды бериңиздер. Жана азыр болсо кайрадан биз жаңылатып, Исанын клиптерин көрүп койгонго азыр жакшынакай мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ошондуктан Иса Өмүркулов ооба, клибине азыр назар салмакчыбыз. Мына эң кызыктуусу башталды окшойт, Ооба, биз азыркы учурда клипти да көрүп алдык. Чындыгында ушунчалык узундугу дагы өзүнүн ушу маанилүү, тереңдик маанилүү менен ырларын дагы сиздер ырдап чыгыптырсыңар. Чоң рахмат. Жана азыркы учурда жаңы бир ырларыңыз тууралуу талкуулагым келип жатат. Анткени биздин телекөрүүчүлөр дагы көп суроолорду берип калышты. Бийге чакырсамбы? Азыркы учурда Айгерим Расул кызы менен дагы ырдап калдыңыз. Эмне себептен акыркы учурда дуэттерди ырдап баштадыңыз? Негизи Малика Дина менен жаңы Дилкайрыкты биз апам мага еще кичинекей кезимден айткан 2008-жылы Иса ошол Дилкайрыкты ырдабайсыңбы? Негизи кичинекей кезимде бүт репертуарымды тандаган апам тайнем. Аябай жеке алтын балалык бүт кыргыздын эски ырларды ырдачымын. Анан негизи 2008 ырдамакмын, бирок буйруган эмес. Анан кичинекей кезимде эле Малика Дина менен как раз экөөңөр тең кисиңер ырдасаңар болот. Анан бирок апам бир чети жашыбыз тоскоол болбойт деп, туура эмес болуп калат деп айткан да. Анан 2000 бул клипти тартканыбызга 1 жыл болду. 2018-2019 тартканбыз. Анан монтажы негизи аябай көп, мындай бюджети көп клип. Массовка көп. Анан Мирбек Атабеков да башкы ролдо, анан Малика менен дагы ырдап кээ бирки кадрлар эме болду да, то есть раздельно. Убакытты көп эле алып Убакытты көп алды, бирок ошол убакта бизнесмен алек болуп, мен бизнеске да көңүл буруш керек экен, анан кайра шоу бизнеске, анан бир жакты эме
эме кылыш керек да. Бирок Фокусировка. Бирок азыркы убакта альхамдулилlah Кудайга шүкүр бренд мен азыркы магазинде администратор, управляющийлер бар. Ошон үчүн мен уже убактым бош болуп, түнчүндө ремонт кылып, студияга барып ырдап калдым. Малика менен уже давно эле ырдаганбыз да. Айгерим Расул кызы менен 2 ай болду. 1-2 ай болду. Айгерим экөөбүз WhatsApp'тан жазышып, мен ага негизи мен сунуш бергем. Башка ырды. Токтобөбү Чирикчиеванын эски бир мен сени ушунчалык сүйүп жүрдүм деген ырды ырдабайлыбы, Айгерим давай споем классная песня. Же орусча ырдабайлыбы деп десем, алма ошол ырды бийге чакырасыңбы? Расул Маматкулов байкебиздики да 90-жылдары хит болгон. Ошону ырдабайлы, все хорошо деп ырдап эле эртеси күнү мен Айгерим Ошто болуп, мен биякта Бишкектен үндү жаздырып, өзүмдүн студиямдан өзүнчө жаздырдыңар ошондо. Негизи өзүм жазам, аранжировканы, үнүмдү, сведение полностью баарын өзүм жазам да. Бирок үнүмдү жаздырып Эдил Маматовго бергенбиз. Эдил Маматов бир 2-3 күндөн кийин даяр болду. Клипке даярдаган демо вариантын. 2-3 күндөн кийин клипти тартып, клипти 1 күн, 2 күн тартканбыз. Дагы бир 3 күндөн кийин даяр болду. Кичинекей эле ушул вакыттын ичинде тез жасап турсаңар. Бир 10 күндүн ичинде болду да. Анан бир кадр бар болчу, вертолет менен вертолетто кадр болмок да. Анан биздин режиссер, клиптин режиссеру Эрни Сыдыковго мага деле баарыбызга жакпай Ми-8, биздин Кыргызстандын армиясынын Ми-8 вертолету бар экен да, военный вертолет, камуфляж менен, мешоктор менен, автоматтар менен. Анан кичине биздин эмебизге туш келген жок. Ошон үчүн Нарында, Кочкорго эме муз жака барганбыз. 10 күндүн ичинде аябай бат болду, аябай жеңил болду да. Бирок ага карабастан бат тартсаңыздар да тез болуп калса дагы азыркы учурда аябай актуалдуу ырлардын бири болуп жатат. Ооба, азыр просмотрлар дагы көп, анан Instagram баракчамдагы дагы посещениясы көп болуп кетти. Жакшы негизи. Буга чейин ремонт эле болсо, ремонтко көп киши кызыкпайт экен, клиптерге кызыгат экен да. Эмне десек болот? Клиптерге эле кызыгат экен. Иса Өмүркулов келди десек болобу кайра? Кайтып келди десек болобу? Буюрса сөз берем. Мен 2007 кайра ырдап баштагам, интервьюлөргө барып, студияларга барып болбой калды да. Анан Брайан Трейси деген эме бар. Любой успех достигается в командной работе дейт. Ошон үчүн азыр чоң командамды түзүп, колум бош болуп, буюрса дагы Жаз гүлүм деген жаңы ырым чыккан. Ошол ырга дагы Нурсултан Кубатов менен клипти тартабыз. Бир 7-10 күндөн кийин дагы бир клип даяр болот. Буюрса 2020-жылда мен негизи максат план боюнча 6 клип и 12 жазыш керекмин. Бирок уже февралда 2 клип болду. Февралда 3 клип болот. Буюрса балким 2020-жылда 6 эмес, бир 8-9 клип болот. Буюрса. Анын баарына жетиш керек да, бирок Кудайым буйруп бутик ачылып калса. Ремонт бүтсө, андан да көп жумуштар пайда болуш дейт да. Тияка баш керек, бияка жетиш керек, студияга да барып жаздырыш керек, клиптерге локация издеш керек. Анын баарын кантип жетишим деп атасыңар? Аны чын айтсак, убакыт көп да биздики. Эрте менен туруш керек. Мен эрте менен саат 6-ларда турам. Өзүм эрте жатам. Бирок бирлерде, 3-4дө жатсам дагы саат 6-7 туруп кетем да. Эми азырынча жашпыз, энергиябыз көп. Анан бар алды да. Бир күн ата-эне баштайт да, жумуштап качан үйлөнөсүң деген да. Сиздер башталат. Бирок ушундай апам айтып баштаган. Буйруганы да. Сүйгөн кызым бар. Деп өзүм айтсам болот. Азыркы учурда биз бул суроону берелек. Биз берелек болчу, сиз Өмүркулов азыркы жооп берди. Ал суроо деген эфирдин аягында болуш керек болчу деп. Азыр телекөрүүчүлөр отурган азыркы учурда айымдардын жүрөгүн сындырдыңыз. Азыр билбейм, азыр отуруп мында уюлдук телефондорду кармап тургандар элечи, сүйгөн кызым бар деген ойдон калып калышты да. Азыр телефондун жарган ойдон. Жакшы.
Албетте, азыркы учурда сизге дагы жакшылыктардын баарын каалайбыз. Иса биз аябай талкуулап кеттик, баарынча талкуулап кеттик. Ошондуктан аябай көп дагы сүйлөп кеттик. Ошондуктан чайдан алыңыз. Мен телекөрүүчүлөргө айта кетейин, алдыда Иса Өмүркулов менен бизде кызыктуу оюндар күтүп жатат. Андыктан ошол биздин убактыбыз тар болгондуктан оюндар бат болуп кетет. Ошондуктан суроолоруңуздарды жибериңиз, сагынычыңызды таратып алыңыздар. 0508 400 100 номерине жаза бериңиздер. А биз болсо бир аз убакыттан кийин кара келебиз, оюнубузду даярдана берели. Иса Өмүркулов эми балким кайра жоголуп кетпестен келгенде биз бир аз кыйнап алалы, Макул. Анда эмесе биздин телекөрүүчүлөр эч алыстабаңыздар. Биз болсо бир нече убакыттардан кийин ушундай жагымдуу маегибизди албетте улантабыз. Азыр болсо жарнамага назар салмакчыбыз. Белектерибизди биз таратып бүттүк. Эми бир аз маанайды көтөрүп ойнолу дейли. Ооба, азыркы учурда Иса биз сизге өзүңүздүн эле чыгармаңызды даярдап койгонбуз. Бирок ал чыгармалардагы бир нече этиш менен зататочторун алмаштырып, ал жерге башка сөздөрдү коймокчубуз. Бирок кайсыл жерде жана кайсыл сөздөрдү өзгөртөрүбүздү сиз билбейсиз. Ошондуктан биринчи кезекте Нурлан айтат, кайсыл дегеле зататоч, сынаточ болобу, ким билет. Ошондуктан аларга сиз каалаган оюңуздан келген, мисалы ким билет, борсокту да койсоңуз болот да, өзүнчө ушундай сөздөрдү айта бериңиз. Анда эмесе келиңиз. Зататочторду айта берейин, Биринчи кезекте этиштен баштайбыз. ырдап атам, бийлеп атам. Жок, бирөөнү. Кайсынысын? Ырдап атам. Ырдап атам. Кеттик. Балким байкап койгон жокпу дейин. Экинчи этиш. Бийлеп жатам болсун. Бийлеп атам деп кой. Бийлеп атам. Мен байкай баштадым. Күлкүнүчтүү болот окшойт. Сөздөрдү биз айтканыңыздай эле жазып коелу, анан ырга жарашыктуу кылып, анан сиз тартуулайсыз. Зататоч. Зататоч. Чай болсун. Кайрадан этиш. Ойноп атам. Ойно. Кайрадан зататоч. Борсок. Жакшы. Бул эме биздин долбоордун гимни болуп калбайбы анан? Этиш. Кечигип атам. Кечигүү. Этиш дагы бир жолу. Ооруп жатам. Жакшы. Этиш. Сагынуу. Болсун. Кимди сагынып жатасыз? Сүйгөнү сагынып жатат, айтпадым башында. Сүйгөнүм бар, сагынып жатам деп. Зататоч. Эме болсун, конфет. Болот да. Болот, албетте. Зататоч кайрадан. Эме болсун, кичине. Мындай карап да Халва болсунчу. Халва. Халва. Халваны көрсөтүп жейм. Кийинки сөзүбүз этиш. Эме как орусча деле болсо деле айта бериңиз. сүйүү. Сүйүп Как любить. сүйүп жатам дегенде. Сүйүп жатам. Зататоч. Дагы эки зататочту айтасыз, ушу менен биз аяктайбыз. Гүл. Гүл. Экинчи зататоч. Кыз болсун, Кыз болсун. Жакшы. Анда эмесе биз оюнубузду баштадык. Биринчи кезекте рахмат. Бербейли эме, сен колуңду окуп даярданасың да. Азыр Иса даярданабыз. Ойлоп көрсөң, врач болушуң керекпи деп ойлоп койгон. Нурлан. Анда азыр Иса Өмүркулов даярдангычы албетте ар бир сөздүн өзүңүздүн ырыңызга жарашыктуу кылып дагы акыркы ушундай сөздөрдүн акыркы тамгаларын өзгөртүп алыңыз. Эң негизгиси этиш менен зататочтор калсын. Биз телекөрүүчүлөргө айта кетели, азыркы учурда биз Иса Өмүркулов менен оюндарыбызды ойноп жатабыз. Ошондуктан убактыбыз дагы тар болгондуктан 0508 400 100 номерине өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү, кызыктыра турчу креативдүү суроолоруңуздарды жибериңиздер. Биз болсо албетте бир нече мүнөттөрдөн кийин бул суроолоруңуздарды Иса Өмүркуловго узатабыз. Балким жакында сиздин бутиктериңиз каякта ачылган атат, качан ачылган атат деп, мен барып бир белек утуп каламбы деп. Ооба.
Кана Иса, даяр болсоң? Даяр болдуңузбу? Биз минусту сурайлы. Сурай берели? Урматтуу режиссер, бизге минусту берип коесузбу? Биз зажигалка өткүзүп турабы? Ооба. Çürogümün suyup bilip sen Karağanım sensin, samağanım çayım Ayağanım sensin, oynot değilsin güzel Irdo, çürogümün suyup bilip sen Karağanım sensin, samağanım Sabe, sen oyunu tensin Alğaçqı borsoq жазым qımbat belek Mağana beret, sağa uçqum gelet Ergetseng jelminip geçigu Erteng andan biz joluqçu kezganday Orup jatam sen bolup günlayim Buyursun taqdırıma alayım Oh Yaşlarımda sağınu Canım otku tapınat Nur eylesin konfet mağa Gülzar Kağılıp men kuştay Süyüp jatam Karağanım gelsin Yürümay gelsin Ayağanım gelsin Kız versin Kayda Halvalamın Kağılıp men kuştay Süyüp jatam Karağanım gelsin Yürümay gelsin Ayağanım gelsin Kızdı ay versin Kız bersin да. Биринчи кызда болсо окшойт. Кыз берсин жана сүйүп турам деген дагы ушул, сүйүп жатамын деген да сөздөр туш болуп калды. Иса Нуркулов өзүнүн чыгармасын билчүдөй эле ушул сөздөрдү тандап алды окшойт. Бирок мен мындай көчөдө байкап көрдүм да, болуп бекен, болбойт бекен деп аффирмативге түшө койдум. Баары туш болду. Чоң рахмат сизге ойноп бергениңиздерге жана албетте биз дагы сөзсүз түрдө кийинки оюндорубузга да туш болобуз. Эгерде убакыт бар болсо, тиле көрүүчүлөр болсо суроолорун узатышсын. Биз болсо Исадан азыркы учурда көп талкууладык да. Алдыда жаңылануу болгондуктан алдыда кандай пландар болуп жатат депчи жана кайсыл азыркы учурда убакытта биз сөзсүз түрдө жаңы музыкалык чыгармага туш болобуз. Ушу мен да мындай кошуп кетейин, колдонуп, анан кийин ачылышы качан болот? Каяка барып калабы? Ошондой айтып калбы? Магазинде же бутиктен. Буюрса ЦУМда болот. 3-чү этажында D11 деген бутик. Буюрса 20 февралда ачылабыз саат 6-ларда. Буюрса Инстаграмдан да көрөсүздөр. Анан албетте чакырам. Келсеңер. Анан ырлар боюнча ырлар аябай көп. Мен азыркы убакытта бир 7 ырым бар да. Буюрса Кыргызстан кыргыздар деген ырым чыгат. Буюрса анан азыркы убакытта буюрса СНГ жака да чыккым келип атат. Ал жакта орусча эйкерди жаздырып атам. Ал ыр Зелимба, Жахкалип, ушундай Элайдын стилинде да. Ал ырларды мен российский же казахстанский YouTube жакшы ВКонтакте интернеттен кетет да ал. То есть Кыргызстандан презентация кылам. И балким буюрса ошол Россиядан Казакстандан бияка келет. Анан дагы бир балким биз теле көрүүчүлөр менен псевдонимди таппай жатам да. Анткени ал жакта мисалы Иса Омуркулов болсо деп, бул Кыргызстандан, Казакстандан экен деп мындай Иса Ом, Джонатан бирдемге ошондой сыяктуу бир эме керек экен да. Ар кандай псевдонимдерди азыркы учурда ойлоп жатасыз, Андро сыяктуу да.
Жакшы, анда КМШга чыгайын деп жатканыңызга, жогорку деңгээлге чыгайын деп жатканыңызга да чоң рахмат. Бизден телекөрүүчүдөн кызыктуу суроо келиптир. 1596 номер менен аяктаган абонент жигитинин бир милдети аскерге барып кызмат кылуу эмеспи? Сен бардың беле деген суроо болуп кетти. Мен аскерге барган жокмун. Мен Кыргыз юр академияда окугам. Ушуну Славянский юр адвокатура юстиция факультетинде. Ошон үчүн барбай калгам, бирок бизде военка бар болчу да. Построение бар болчу. Бирок ал жакты дагы ошол убакта 2011-жылда мен 1-курс болчумун. Ырдап концерттерге барып, военкам дагы бүтүргөн жокмун да. Ни туда ни сюда болуп кетти. Анан азыркы убакта 7 күн болду, мени армияга чакырып атат. Азыркы учурда ошондо мен высшее эмени бүткөм, юриспруденция. Бүткөндө эчтеке кылып экен да. Ошон үчүн азыр бүтүп, уже мени чакырып атат да. Анан балким 1 айга мен барып келем. 1 айга. Мисалы мындай да, 1 айга бир 60 миң, 70 миң турат да. Ошол эле акча, мисалы мен 18 жашта бала болсом, кызмат кылам, барам армияга албетте. Либо мисалы 60-70 миң бюджетке кошом. Ошол деле бул деле кызмат да. Анан буюрса биздин военный эмесине главный штабта мен да ошол жакта иштеймин. Буюрса ал жакта бүт массово, кандай деп коет, массово культурный мааракелер болсо ошол жака ырдап, бул деле кызмат да. Мисалы кээ армияга кызмат болсо, мен жалпы Кыргызстанга кызмат кылам да. Жан дүйнөлөрдү ал жактагы элдердин эргиткен. Буюрса армияларга албетте 1 айлык, бул 1 айлык армия, бул атайын ушундай бизнесмендерге, анткени мындай толук болот да тоже. Мисалы азыркы убакта албетте балким эме болуп кетсе, если война будет, да, допустим, так. Ну на данный момент я думаю, менин мындай лучше акча менен, может, армиянын бир эмесине, может быть, бюджетке, может быть, Кыргызстандын казынасына толтуруп ушундай болсо. Ойлоп атам, азыр 1 айга барам деп едим, 1 айга барып калсаң, клиптерге массовка менен проблема жок. Жакшы, ойлоруңуздар жакшы. Может, ошол жактан клип тартам да, кыргыздар боюнча. 12-19 номер менен аяктаган абонент Исага суроо. Жашооңдогу эң бактылуу күнүң кайсы күн? Жана экинчи суроого азыр биз туш болобуз. Биринчи суроого жооп бериңиз. Жашоомдогу эң бактылуу күн ар бир күн деп ойлойм, анткени мисалы бүгүн статистика боюнча бир планета Земляда канча миллион адам турган эмес да. Уктап турган жок да. Ошон үчүн ар бир күнүмө шүгүр Кудайыма. Турганыма, көргөнүмө, басканыма. Жакшы. Силерди көргөнүмө. Мен жакында окшош окуп кеттим, сөздө чогот, каарыганга сүйүнгүлө депчи. Кээинки адамдарга каарыганга да мүмкүнчүлүк берилген жок депчи. Кийинки суроо. Жүрөгүң жараланса, стресстен кантип чыкмаксың деген суроо, жана мен кошмо болуп кетким келип жатат. Балким бул музыка ким билет? Стрессти негизи ар кандай да. Мен мисалы стресс деле болгон жокмун азырынча. Анткени баарын бүт жумуштарды так өзүнүн убагында кылсаң, биринчиден, экинчиден команда болуш керек. Мисалы ар бир жумушту администратор болуш керек. СММщик, сүрөтчү, ошонун баарын өзүң кылсаң бул туура эмес болот. Ошондо мен башында стресс болчу. Мен өзүм сүрөтчү болчумун, өзүм СММщик, өзүм администратор. Анан азыр команда чоң түзгөндө уже стресстен алыс болуп калдым да. И стресс, кыйынчылык бул ошол эме да. Лестница к успеху да. То есть Жолуң оор болса, анда сүйүн туура жол менен баратасың дегенде эле турат. Жакшы. Бизге кийинки абонент айым жазса керек. Саламатсызбы, Иса, жашыңыз канчада жана качан үйлөнөсүз деген суроо болуптур. Жашым 25-ке толом. 25-июнда. Жакшы. Буйруган күнү. Айтам. Чакырам бар. Инстаграмга киргиз коюн. Анда да балким предложение жасап атканда бир катуу чоң бирдемке болот да.
Мен ойлоп коем, сүйлөшкөн кызың эле жазып атабы депчи. Ооба, бул жакта чындыгында көптөгөн абоненттер сүйгөн кызыңыз барбы деп сурап жатышат. Биз албетте ага чейин деле сүйлөшүп кеттик, бул тууралуу талкуулап кеттик, сырдын баарын билип алдык. Ошондуктан бир нече абоненттер ырдап бериңизчи деп сурап жатышат. Ошондуктан келиңиз, эфирибиздин аяктаганына да бир нече мүнөттөр калды, кичине болсо дагы музыкалык чыгарма тартуулап коюңузчу. Алия дегендерден ырдап берейин. Алиялар үчүн. Алия, сүйüm seni daima. Alия, tartılam canım sağa. Alия, ümit berçisin mağa. Alия, жүрөгүм аным sağa. Болчу бар, үнүңүзгө береке. Биз болсо абоненттердин кийинки билдирүүлөрүн өтө берели. Бардыгы биригип канчаларыңыз бар жана баарын билесизби дейт. 87-28 номер. Мындай жатка айтып берсем деп кээде эсимден чыгып кетет да. Мындай ырдап атканда келет, эстей бересиңер акырындан. Мындай канчалык көп ойлосом, бул экинчи куплет кандай эле, мисалы эски ырларым бар да, Кыргызстан деген кичинекей кезимде көк чылык аяк алтын балалык. Именно ырдап атканда келет сөздөрү. Жалпы канча ырым бар? Кичинекей кезимде бир 15-20 ырым бар. 12 клип. Анан 2010 Гүлзардан кийин уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir 10'a чейин клип бар. 11 может быть клиптер бар. Жакшы. Мен да мындай суроо атат, кечирип кой. Балким сен концерт берем деген оюң барбы? Азыр жакында күн жылыса концерттердин сезону башталат. Анан мен келдим деген концерт болобу? Чыгармачылык иши десек. Мен келдим деп эч ким келе албайса, төрөбүз. Ошон үчүн да бир жакшы 1, 2, 3 хит ырды. Негизи статистика боюнча мисалы bir жылда 12 ыр жазыш керек. 12 ырдын ичинде 2 ыр хит болот. Бул баягы мындай да, дротиктерди ырдытканда мисалы 12 дротик берсе, экөө бир 3 дротик меники мисалы прям яблочко кирет да. А мисалы бир дротикти бир ырды чыгарсаң бир жылда бир дротик балким эмеге. Бирок кээде ушундай болуп калат экен. Биринчи ыр мындай мисалы Гүлзарга чейин мен бир 10 ыр жаздыргам, хит эмес болчу да. Гүлзар бул 11-ыр. То есть как раз 10-чы ырды жазып атканда апам экөөбүз жаздырып эле коелучу клипте тартып эле коелучу апа Гүлзар өзү кымбат ыр экен. Клиптерде мисалы Гүлзар бир $1000 да. Аранжировкасы $700. Кыялбек Урманбетов байкеге $200 сөзгө алат. Музыкасын Мирбек Атабеков жазып берген. Клиби $1,500. Ошон үчүн көп акча чыгып Бирок актады өзү. Актады да. Ошон үчүн мындай 12 ырдын 10 ырдын ичинде закон Парето деп коет. Бизнесте деле көбүрөөк жаш керек, ошол выбор көбүрөөк болуп калат. Дротиктей да. Жакшы, чоң рахмат. Биринчи кезекте азыркы учурда Иса Өмүркулов ушундай жөнөкөйлүгүнө, ушул атмосферага сизге биринчи кезекте ыраазычылык, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп келгениңизге жана албетте алдыда айта кеттиңиз дагы ондогон нерселер, КМШга да чыгып каламын деп, ушул пландарыңыз баары ойго жетсин, бизнесиңиз дагы өркүндөп өссүн. Ошондуктан сизге дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетейин, убактыбыз аз болуп калды, ошондуктан биздин телекөрүүчүлөр дагы бир нече суроолорду берип калышты, бирок эфирибиздин аяктаганына убакыт аз, ошондуктан кечирим сурайбыз. Ооба, биз Исага албетте окуп беребиз. Пересланное сообщение болуп. Жана любимый HT телеканалынан, Cinemax телеканалдарынын атынан кичинекей болсо дагы сизге Локомотив музыка янчасына ушундай кичинекей белек тартуулайбыз. Барып көңүлүңүздү ачып келиңиз. Балким эки кишкени. Ооба, эки кишиге алып берди. Бир кишиде. Эки кишиге өзүңүздүн сүйлөшкөн кызыңыздар менен барып келесиз го дейм. Албетте эми телекөрүүчүлөргө айтып коюңуз, эч жака жоголбоймун деп. Буюрса, урматтуу көрүүчүлөр, силерге чоң рахмат. Рахмат, буюрса келип турам, клиптерди презентация кылып. Анан элим жерим тынч болсун, аман-эсен болсун, бары бололу, бактылуу бололу. Келип турам буюрса. Клип болбосо деле мындай деле чайга келип туруп, өтүп баратсаң кире кетти. Сезим чай дайым даяр болуп турат, Буюрса.
Анда эмесе телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Иса Өмүркулов келип бизге жагымдуу атмосфера тартуулап кетти. Сиздерге дагы биз көңүлүңүздөрү бурганыңыздарга чоң рахмат. Иса Өмүркулов, Нурлан Бейшебаев жана Сезим Имамадиев бүгүн сиздер менен болду. Белектериңиздерди тараттык, бүгүнкү планда аткардык. Эми биз барып уктайлычы. Чоң рахмат, Нурлан. Биз телекөрүүчүлөргө айта кетели, биздин Кел чайчели теледолбоорубуз азыркы учурда жума күнүнө чейин чыгып жатат. Ошондуктан бизден эч алыстабаңыздар. Жана дагы биздин өнөктөштөрүбүзгө Локомотив музыка аянтчасына жана Прокат KG студиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан көрүшкөнчө.